Мамлекеттик жеке өнөктөштүк. Бул коомдук маанилүү маселелерди чечүү үчүн мамлекет менен бизнестин узак мөөнөттүү жана өз ара пайдалуу кызматташуусу. Тараптар мамлекеттик инфраструктура объектилерин реконструкциялоо, куруу жана эксплуатациялоо боюнча узак мөөнөттүү келишимди, жеке инвестиция салуу жана мамлекет менен жеке өнөктөштүн ортосунда тобокелдиктерди бөлүштүрүү шартында түзүшөт. МЖөнүн көптөгөн модельдери бар. Эң кеңири таралганы DB-FOT модели. Мында жеке өнөктөш объектини долбоорлойт, жана эксплуатациялайт. Андан кийин келишимдин мөөнөтү бүткөндө долбоорго карата менчик укугун өткөрүп берет. МЖө механизми энергетика, транспорт, байланыш, туризм, рекреация жана спорт, автоунаа жана темир жол, коммуналдык чарба, саламаттыкты сактоо, билим берүү жана башка чөйрөдө колдонулат. МЖө жер казынасын пайдалануу, мамлекеттик сатып алуулар жана менчиктештирүү чөйрөсүндө колдонулбайт. Бул багыттардагы кызматташуунун аркасында мамлекет реконструкцияланган же курулган мамлекеттик объектини алат. Ал эми жеке өнөктөштөр аны эксплуатациялоонун аркасында киреше таап пайда көрүшөт. Бизнестин жана мамлекеттин өнөктөштүгү экономиканы өнүктүрүүнүн жана калктын жашоо сапатын жакшыртуунун маанилүү куралы болуп саналат.